Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Бүгүнкү силер менен боло турчу маек бул регистрация. Регистрацияны баарыңар белгилүү болгондой, бул көптөн күткөн көйгөйлүү маселе болуп атат. Кудай буйрса, бул жагынан кичине да болсо жылыш бар. Өткөн айдын 28 апрелинде федералдуу мыйзамга миграция боюнча өзгөрүү кирилди. 156 номердеги федеральный мыйзамга статья 20-22 өзгөртүү кирилди. Бул жаатында эмне дейт? Мекендештерге, мигранттарга деп койсок болот, мигранттарга өздөрү самостоятельно регистрация турууга мүмкүнчүлүк биринчи кадам болсо да башталды. Бул механизм кандай иштей баштайт? Механизм болсо, бул биринчиден хозяин менен, квартиранын ээси менен договор түзөсүңөр. Ошо договордун негизинде эле госуслугага регистрация кылып туруп, ошонун негизинде узартууга мүмкүнчүлүк жарала баштады. Бирок мыйзам азыртадан күчүнө кирбейт. Бул 180 күн өткөндөн кийин 180 күндүн ичинде ишке кирет. Демек, орточо эсеп менен октябрь-ноябрь айында, октябрдын аягында, ноябрдын башында бул мыйзам күчүнө келет. Ага чейин болсо даярдыктар күтүлүүдө. Механизми кандай иштейт? Доработкасы күтүрүлдү, пробный версиялары болушу мүмкүн, мисалы үчүн. Ошонун бүт баарын доработка кылып туруп, биздин элчиликтин консулдук бөлүмү дагы тийиштүү органдарга суроо жөнөттү, механизмин полностью от начала до конца айтып бериңиз деп. Эми предположение деп коет, бул заранее баяндама боюнча мындай болуп атат. Күтүлүүдө, эгерде биздин мекендештер келгенден кийин өзүнүн эмгек келишиминин негизинде биринчиден, экинчиден жанагы договор аренда батирге аренда алган договордун негизинде госуслугу менен эле өздөрү механизмди госуслуги аркылуу регистрация кылып туруп, өздөрүн учетко койгонго мүмкүнчүлүк бар. Бул мурдатан бери айтылып келаткан, бирок азыр ишке аша баштады. Ошон үчүн бир аз чыдап, Кудай буйрса, октябрь айларында бул толук кандуу иштеп калса, менин оюмча дагы бир жакшы жеңилдик болот деп ойлойм. Бирок ар бир жаңы мыйзам киргенден кийин барыңарга белгилүү болгондой, мунун доработкасы дагы бар, мунун механизми бар. Башында туура эмес күн албай иштеп, анан кийин көнүп, ошон үчүн бир аз чыдап койсок, жылдын аягына чейин бул жаатында чоң өзгөрүү болгон атат. Мен күтүүм боюнча бул чоң жеңилдик болот деп эсептейм. Андан тышкары регистрацияны билесиңер, биринчи келгенде 3 айга жасалып туруп, андан кийин 1 жыл сайын узартып турчу эле. Азыр ал жагынан дагы өзгөртүү келип атат. Эгерде силердин эмгек келишиңер официалдуу түрдө албетте иштеген эмгек келишиңердин негизинде мөөнөтсүз убакытка чейин узартсаңыздар болот. Демек, бул 3 айга тургандан кийин эмгек келишимиңиз 1 жылдык же 2 жылдык, 3 жылдык болсо, демек 3 жылга чейин узартасыңар. Узарткандан кийин 3 жыл Россия Федерациясынан чыкпай, ошо регистрациясын негизинде жүрө бересиңер. Дагы силерге мекендештер кайрылып кетчү нерсе, кыргыздарда улуу сөз бар, көп түкүрсө көл болот деп коет. Барыңарга белгилүү болгондой, биз жакында эле Кыргыз диаспора кеңешинин жааматы менен чечим кабыл алдык. Ошол Кыргыз диаспора кеңешинин атына фонд түзөлү деп чечтик. Кыргыз диаспора кеңеши эч кандай мамлекет тарабынан, бюджет тарабынан, Кыргызстан тарабынан, Орусия тарабынан тыйын албайт. Аны кээ бирөөнө маалым, кээ бирөөнө маалым эмес. Ошону биз айтып кетели. Эч кандай тыйын албайбыз. Ошонун иретинде биз фонд түзөлү деп, ошо фондко биздин мекендештер, кайдыгер каралган мекендештер жардамыңарды күтөбүз деген ниеттебиз. Биздин каналды колдоп, ошо Кыргыз диаспора кеңешинин ишмердүүлүгүн колдоп, эгерде ошо фондто керектүү тыйын чогулса, биз ошо жааматка өзгөчө юристтерди алып, выездной юристтерди алып, ошонун негизинде мекендештерге жардам берели деп ниеттенип атабыз. Эгерде кайдыгер карабасаңар, биздин колдоо катарында ошо биз астына азыр карта жазып коебуз, Сбербанк картаны. Ошого каалагандай 100 рубль болобу, 50 рубль болобу, каалагандай өзүңөр колдоо көрсөтүп, ай сайын жөнөтүп турсаңыздар ашыкча болбойт. Сак саламатта болуңуздар, мекендештер бар бололу, бири-бирибизди колдойлу, аман эсен болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.